Антибийлик деп сизде статистикалык маалыматтар бар, көптөгөн ушул илдет тууралуу маалыматыңыз көп да. Кантип билдиңиз, кантип? Биз бул жөнүндө Боордун алдын алуу боюнча больницаларга бардык, Минздравдын эмесине бардык, статистикаларды карапчы. Анан кийин үйлөргө, мисалы ооруп калгандардын үйүнө барып гепатит чыгып калат да, жаңы чыгып калат. Анан тууган уруктарынан сурасаң, алар билишпейт. Көчөдө адамдардан сурайсың, гепатит эмне, мисалы туберкулез эмне, гайморит эмне, бруцеллез эмне деп сурасаң, бардык ооруларды түшүндүрүп берет. А гепатит жөнүндө эме кылсаң болбойт да. Түшүнүк жок да. Анан эч бир жерлерде мисалы гепатитти алдын алуу боюнча деген жазуулар жок болчу. Эми азыр больницаларга кичинекей кылып чыгарып уже илишип баштады да. Ошого бул нерсеге жалпы бир адам күрөшүп атат, же фонд күрөшүп атат деп эме кылбастан, бул нерсени жалпы эл биригип туруп аракет кылыш керек да. Азыр мынакей аты чыкпасаң жер өтө деп туруп далай фонддор чыгып кетти да. Эми көбү чын айтканда бизнеске айландырып алды. Айтып берсеңиз, фонддор бүгүнкү күндө оорулар менен тыгыз кызматташып иштеп жатат. Бүгүнкү күндө канчалык деңгээлде фонддордун ишмердүүлүгү, бир негиздүү ооруларды, бейтаптарды жакшы кыла алуутабы? Фонддордун азыр иштегендери да бар, жакшы иштегендери да бар. Эми аларга эме кылып атат, Кудай ыраазы болсун аларга. Анан кийин фонддор бизнеске да айландырып алгандар көп да. Мисалы каза болуп калган адамдардын сүрөтүн алып чыгып алып туруп эме кылгандар бар. Да акча чогулткандар бар. Анан кийин өздөрүнүн шотун коюп алып туруп акча чогулткандар бар. Анан кийин именно бир адам ооруп, өзү кыйналып, тамын сатып, машинасын сатып, ушундай болуп туруп Индияга барып келет. Анан кийин фонддор өздөрү кошулуп алып туруп Индияга барып туруп анан эме кылып атпайбы? Биз алып келдик, биз анттик, тигинтик, минттик деп эле баягы эме кылышып атат да. Индияга жөнөтө турган болсо, например, өзүн деле жөнөтүрсө болот да. Мисалы фонд менен кошулуп оператор барат, тиги барат, бул барат да. Ошолорго жөн эле расходдоо болуп атпайбы? Акча маселесичи. Анан кийин фонддор чыгып алып эле, ар бир фонд азыр чыгып алып эле, биз Индиянын клиникасы менен договор түздүк дейт. Биздин Кыргызстандын фонддору внутри Кыргызстан үчүн эле ачылган да, юстициядан регистрация кылган. Ал фонддор менен эме кылыш үчүн, мисалы договор түзүш үчүн алардыкы дүйнөлүк фонд болуш керек да. Дүйнөлүк фонд анан договор түзүп алат да. Мисалы азыр ал жакта договор деп кагаз көтөрүп жүр го, ал кагаздар жанагындай эле да, мындай. Оору мисалы операцияга кирип кетип атканда, донор кирип кетип аткан убактарда ал эмечи жанагындай эме болуш үчүн эле. Если операциядан чыкпай калса, биз каза болуп калган адамды бул жака алып келебиз деген эле ой болуп атат да. Бул нерсени фонд барып договор түзүп келдим, же тиги барып келдим деп эме кылбастан, бул маселени бийлик барып туруп жогорку кеңештен, бийлик өкүлдөрү барып туруп договор түзүш керек болчу да. Өзүңүздүн кызмат абалыңыз кандай сиз азыр? Немени иштейсиз? Мен өзүм частный иштерим бар. Жеке ишкермин. Жеке ишкерсиз, бирок ушул азыр Боор оорусуна